Assalamu alaikum урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынан алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда Ош шаарынын түндүк батыш тарабындагы Кызыл Байрак айылына сатыла турган 5 соттук жер тилкесин тартып көрсөтөбүз. Анда назар салыңыздар, сиздерге даректи толук түшүндүрө кетейин. Бардыгыңыздар билген Барсбек круговую, западный тараптагы Барсбек круговуйнан бери Объездная көчөсү менен түндүктү карай бир аз жүрүп олтурсаңыздар, Теңизбай чайканасы Ишкабан айылы деп турат. Ушул аркадан түз эле күн батышты карай 300-400 метрдей жүрүп олтурсаңыздар, Кызыл Байрак айылына кирип барасыз. Жолдон дагы сиздерге тактап толук маалымат беребиз. Жүрүңүздөр. Урматтуу туугандар, жанагы биз көрсөткөн жолдон келе атасыздарбы? Асфальттан чыкпастан келсеңиздер, мына Кызыл Байрак айылынын жазылган тактайчасын көрөсүздөр. Андан өтүп эле ушул жолдон чыкпастан жогору карай 200 метрдей жүрсөңүздөр, көпүрө келет. Көпүрөдөн оң тарапка буруласыз. Эсептеп, экинчи көчөдөн дагы дальче ошо тоонун түгүн карай 300-400 метр жогору барсаңыздар, биз айтып жаткан жанагы дарекке жетесиздер. Жолдон дагы тартабыз. Жүрүңүздөр, толук маалымат беребиз. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган жердин өзүнө дагы келип жеттик. Андыктан биз көрсөткөн жол менен түз чыгып келсеңиздер, урматтуулар, мына ушул жер сатка коюлду. Бул тарапка келсеңиздер, бышкан кирпичтен салынган үй жана коргончо турат. Анын астындагы бир чектин орду бар. Анын астындагы ушул жер сатка коюлду. Ээси менин жанында турат. Азыр жери боюнча кенен маалымат бермекчи. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Жакшы. Амансызбы, ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Жериңизди сатка коюп турсуз. Сатууга койдум. Жериңиз канча соток? 6 соток. Узун туурасы канча болуп калды? 30га 20 болобу? 30га 20. Демек, бардык эле жерлер азыр ошондой болуп атат, 6 сотуктан берилип атат. 20га 30. Урматтуу туугандар, бул тарабы 20, узунунан эсептегенде 30. Тетиги кирпичтен тосулган заборду көрүп атасыздарбы? Кудум ушундай. Бирдениге кетет узунунан. Бул тарабына кеткенде, так, мына сиздер көрүп турган фундаменттин берки бурчуна чейин жетип калат экен. Бул тарабы ошол 20 метрди эсептей бересиздер. Эң өйдөңкү тараптагы бурчу мына ушул кирпич турган жерден 20 метрди эсептеп, ушул болжолду ушул жерлерге чейин келесиздер. Жериңизди неге сатып атасыз эжеке? Келечеги бар, жакшы жер. Акча зарыл болгондуктан сатып жатабыз. Бул кызыл китеби бар. Документтер анын эч кандай маселе жок. Жок, маселе жок. Үй салганга уруксат дагы алынган. Техпаспортту алып койгонсузбу? Ооба, техпаспорту дагы бар. Анан муну кызыкканы бул западный кругунан бул жерге чейин 6 мүнөттө келсе болот. 6 мүнөт алып. Унаа менен. Унаа менен. Суусу, свети кандай болуп калат? Мына үйлөр жашап жатышат, келип үй салынып калган. Свет бар, суу келечекте мына үстү жактан канал келет деп жатат, ага чейин. Мына тараптан, Ana ошодон канал, мурда бар экен эле, ошол канал түшөт келет деди. Түшүнүктүү. Урматтуу көрөрмандар, бул жерге жакын арада 5-10 жылдын ичинде сөзсүз түрдө бул жерге каналдар келет. Себеби өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде 5 кошкон эл жашайт. Бардыгы жаңы курулуштарын куруп, эми көчүп келе жаткан учуру. Тетиги жанагы көпүрөдөн өткөндөн кийин бери бурулбадыкпы? Ал жерде дагы садиктин, мектептин орундуктары бүт бардыгы каралган, жакын ортодо мечит дагы ушул жерлерге түшөт. Негизи бул тараптан канал келгенден кийин бул жер эми окмуш келечеги бар жер, урматтуу көрөрмандар. Эгерде ушундай жер аламын деп издеп жүргөн болсоңуздар, анда ушул жер сиздерге насип кылсын дейли. Эжеке, баасын канчага баалап атасыз? Баасыны 750 деп жатам. 750 000 сом. Ооба. Кеми болобу? Алмашуу жолдору барбы? Алмашуу жолдору болбойт, анан кеми бар сүйлөшөбүз. Ырымына түшүп бересиз. Түшүп берем азыр. Урматтуу көрөрмандар, 750 000 сомго бааланды. Алыңыздар. Кимде ким ушундай жерден жер издеп 5-6 жылдан кийин келип үй салам дей турган болсоңуздар, ал убакытка чейин бул жерге балким таза суусу дагы келип калар. Сиздерге насип кылсын, урматтуулар. 6 соттук жер тилкеси тегиз жерде жайгашкан. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жыйынтыктадым анда эмес. Эсин номер экрандарга камтылган. Өзүңүздөрдүн кызыккан суроолоруңуздар жаралып калган болсо, анда түз эле байланышка чыгып, чалып байланышып, толук маалымат алсаңыздар болот. Жыйынтыктадым. Содаңыздарды берсин.